Агай угулбайт атсуңуз. Geçen bir üç falan turuyasınız. Sanmazlar jana uçaşkandan beri uçaşma ölçüleşmeleri süynüyorlar bizlerde. Oğlan mestroya. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qanday sor? Salamatsızlar mı? Atpa. Саламатсызбы? Men uğulada türlü süylüyorgen ekem benim çıkan mestroya. Ötken temаны кысқача айтып атканбыз. Функциялардын глобальный жана локальный параметрлер, переменныйларын карабыз өткөн темада. Көчөгөн. Ошону сразу эле бул биздин примерлерди карайбыз. Функция бул подпрограмманын бир түрү, анын аты бар жана параметрлер бар. Функциялар def деген ключевой слово менен берилет экен. Definition деп сортуп койгон, определение дегенде. Бул функцияга ат коюуда кандайдыр переменныйларга ат коюунун эрежеси жүрөт да бул жерде деле. То есть сөздөрдүн арасында пробел болбош керек, переменный ат коюуда деген, функцияга ат коюуда. Цифрадан башталыш керек, специальный символ камтылыш керек. Специальный символдорду билесиздер, процент, деление знактары, умножение знактары, дефис и так далее. Шулар коюлбаш керек да. Цифрадан башталыш керек. Анан функция эмеден кийин параметр коюп бүткөндөн кийин, бул эмеден скобкадан кийин бул айтуучу коюлат дагы ичиндеги операторлор онда отчет менен жазылат. Вообще это функциялардын негизги максаты бул структурный программированиянын бир эмеси да, кусочоги. То есть мындай элестетсек, мисалы функцияны как бы үй куруудагы блоктор деп элестетсек болот да. Чоң болгон блоктор да. Ал блокторду биз кайда колдоно берсек болот да. Ошол сыяктуу эле бул функциялардагы ошо программированиядагы бир эмелер да, бөлүкчө да, блоктор. Ал блокторду ошо программанын керектүү жерине коюп кете беребиз да. Мисалга алсак, бул жерде биздин функциялар, стандарттуу функция болуп, бул float деген эсептелет, input деген эсептелет, стандарттуу функциялар. Float, inpuттар, бул жерде print дегендер. Буларга биз кандай иштейт, бизге түшүнүксүз да. Бизге только аты берилет, и параметрлер берилет да. Ошол сыяктуу эле бул главный программа да. Главный программабыз, def бүткөндөн кийинки, моундан башталганда кысы. Моуна чейин главный программабыз да. Ага чейин экөөбүз болсо deftен башталгандар. Булар болсо функциялар. Главный программада бул функциялардын бизге ичи көрүнбөйт. То есть бизден мындай экрандан көрүп атабыз, бирок бул эмеде программада функциялардын ичиндеги данныйларды тааныбайт да. Могу A, B дегендерди билбейт азырынча. Себеби могу ичиндеги бул переменныйлар алар качан иштейт? Бул функция активный болгондо иштейт да. Мисалы rectangle деген функцияны вызов болуп иштеген учурда гана могу переменныйлар доступный да. Калган учурда доступный эмес, себеби өчүрүп сарылат. Сборщикте мусора деген программа иштейт атайын. Ошол функция иштеп бүткөндөн кийин оперативный памяттагы атайын бөлүнгөн ар бир переменныйлар үчүн эмелер ячейка бөлүнөт да. Ошо ячейкалар баары тасалып чыгат да өчүрүп. Бул атайын оптимизация үчүн жана безопасность үчүн коюлган. Антпесе мусор толуп кетет да, оперативный памяттен улам переменныйлар көбөйө берсе, толуп кетет да. Безграничный память жок да. Анан бул жерде бизде өткөн темада кайталганбыз. Глобальный анан локальный переменныйлар бар. Локальный переменныйлар аты айтып турат да. Local бир нерсенин ичиндеги да, локальный жердеги. То есть биздин учурда бул функциялардын ичиндеги переменныйлар. Ошону локальный деп эсептелет. К отношению главной программе. Главная программага карата алар локальный да. Себеби бул rectangle гана тиешелүү, A, B result дегендер. Триангл да болсо AH result үчөө локальный переменный. Ал эми result болсо сыртында турат, бул главный программа баарына тиешелүү.
Это значит глобальные переменные. Адрес программаларға тиешелі да. Ректангулда да қолданса болады, триангулда да қолданса болады. И главная программада да қолданса болады, бұл жерде. Это значит глобальный переменный. И бұл жерде дағы фигур деген да глобальный переменный. Эми ошону колдонгонун мисалы астына кантип колдонобуз? Бул жерде ошону көрсөтөт. Result деген глобальный переменный, бул функциянын ичинде кошону колдонуш үчүн, бул result глобальный переменный колдонуш үчүн астына global деген сөз кошот экенбиз. Анан жазсак, ошонун значениясын өзгөртөбүз да. Result a b деп. Бирок бул главный программадагы переменныйларды функциянын ичинде өзгөртүү плохой тон программирования, да? Себеби азыр биздин учурда строчкабыз мисалы 20 деген строчка турат. Биз көңүлдө турабыз да. Эми канча строк эмеси, канча өзгөрүп атат переменныйчы. Эгерде программабыз аябай чоң болуп, 1000ден ашык уже болгондо, эме строчкалар. Анда уже отслеживание кылыш кыйын болуп калат да. Ошо глобальный переменныйлар канчадан өзгөрүп атат, эмнече өзгөрүп атат. Уже отслеживание кылыш кыйын болуп калат да. Программист өзүнүн эле убактысын көп отлаган кетет деп айтканбыз. Значит, бул не приветствуется, да? Бирок өзгөрткөндүн жолун бизге ошо көрсөтүп атабыз. Кээ бир учурда ошо өзгөртүүгө туура келип калат. Ошол учурда мына результаты, главный программадагы глобальный переменныйдын значениясын өзгөртүп атабыз азыр. Эгерде бул глобал деген сөздү жазбасак, могу строчкабыз жок болсо, как бул жердеги учурда, мындагы анда башкача значение чыгып калат. Өткөндө биз текшергенбиз. Аны эметпей убакыт эметпейди. Эгерде өзгөрүп калсаңар, мына 50-страницадагы мону иштетип туруп, и кайра мону иштетсеңер, эки башка значение чыгат да. Себеби айттык, могу жердеги переменныйлар баары только функция иштегенде гана бар да. Жана могу жерде биз киргизген высотаны, ширина менен высотаны көбөйтүп туруп, экранга көбөйтүп эле коет да. Результатка жазып коет. Анан биз бул жерде чыгардып атабыз, команда яратабыз. Так, мына бул жерде экен, результатты чыгар деген команда. Берсек 0 деп эле чыгарат. Себеби биз башында 0, результатты башында 0 кылып алганбыз. Ошону эле 0 кылып чыгарат да. Бул функциянын ичинен бул өзгөргөн жок да. Себеби эмне болот? Айттым, локальный переменный болуп түшөт. Аты окшош болсо дагы, бул результат только ректангулга тиешелүү. Себеби айттым, функциянын ичиндеги объявленный переменныйдын баары локальный иштейт да. Глобальный болгондо бул сырт эң башында жазылат. И по всей программе доступный болот да. Анан бирок дагы уже айтайын, кайталап коеюн. Эгерде ушундай глобальный переменныйларды значениясын өзгөртөбүз десек, global result деп объявление кылат экенбиз. То есть главный программадагы результатты өзгөрткөн тандап. И значениясын өзгөртө берет экенбиз. Бирок айттык, бул плохой тон программирования деп, мындай кылбаш керек негизи. Эгер учурда алга туура келип калса, ушундай кылабыз. Аны функциянын дагы бир өзгөчөлүгү функция жыйынтык берет да. Мисалы, биздин учурда кандайдыр действияларды да кылып атат да, мисалы. Аны значениясын киргизип атат, буну киргизип атат, экөөнү көбөйтүп атат. И эмеге результатка жазып коет. Пока андан башка эме кылган жок да, действие кылган жок. И эгерде биз мону чакырсак, давайте мен ошо өткөн сабактагысын барабыз керек да, ошону чакырып көрөлү. Көрүп көрөлү ошону. İşletip durup, жобаны мына кийинки сабак темага өтүп кетели. Давайте işletip көрөбүз. Глобал деген турат, то есть можно изменять глобальный переменный. Так.
Давайте прямоугольник таңдаймыз берді. Ширина менен высотасын кіргіземіз. Ширина, высота. Так, результат. Let to find it. Бұл жерде біз белгілерді ұмытып қалған екенбіз. Бұл жерде результат переменный тұрса, біз бұл результат 2 деп шақырып отырмыз. Бұл жерде результат дене болмақ. Так, все. Қарасаңыздар. Берді, бұл жерде біз деп таңдалғанда не іштеді? Ректангл деп іштеді. Значит, бұл жаққа бардық. Вызов қылғанда, бұл жерге қарап іштай баштады, молар іштеді. Ширина 1 деп шықты. 1 дегеніміз бұл фигурдан алып келеді. Фигурды мақтан 1 деп таңдатпадық па? Бұл жерде. Ошон үчүн жанына 1 деп чыккан ошол да, фигурды жанына input'un жанына биз фигурду кошо чыгартып атабыз да. Input'ун ичинде. Ошон үчүн высота 1, ширина 1, высота 1 деп чыккан ошол. Так, бул жерде глобальный переменни өзгөрттүк. И ошону кайра чыгардык экранга. Global variable деген сөздүн жанында. Мына карасаңыздар, global variable. 12 деп чыкты. И астына да текшерип атабыз, кайра главный программада да. Результаттын значениесин экранга чыгар десек, ал дагы 12 чыкты. Значит, глобальный переменный өзгөрүлдү деген сөз да бул. Так. Бирок бул айттыгы, плохой тон программирования. Мындай кылбаш үчүн бүгүнкү жаңы тема өтөбүз. Ошол как раз функциялар жыйынтык берет дедик, ошону функциялар жыйынтык бергендей кылып түзүш үчүн эмне кылыш керек? Возврат значений из функции жаңы темабыз. Оператор return. То есть функция кандай бир жыйынтык берет экен, ошону кандай кабыл алабыз, жыйынтык бергендей кылып. И оператор return возврат, Так. Бул жерде карасаңыздар, функция түшкөн цилиндр деп. Ер менен ашты киргизип атат. Слайд бир сторонасын киргизип эметип эсептеп атат. Боковой поверхностный эмес экен, көбөйтөбүз. Анан r квадрат деп. Объемный чыгарат атат. Полная площадь. Бул площадь экен. Анан return full деп чыкты. Значит, return деген возврат деген түшүндүрөт. Бул функция нени возврат кылыш керек? Бул функцияга чыккандан кийин. Full значениесин алып чыгыш керек экен. То есть, муну алып чыгыш керек да. Слайд 2-ни сөкүн 2-ни 2-ге көбөйтүп, слайдка сложение кылып туруп, ошону алып чыгыш керек экен. Давайте onu иштеп көрөбүз. Азыр компьютерге жаңы файл ачып туруп, айдылда ачып алып, жаңы файл түзүп, new деп туруп, бул жердеги кодду киргизсеңер, def cylinder деп башталат. Ошону жобун алалы, анан кийинки улантып өтүп кетебиз. Ушундай практика иштеп турбасак, көбүңөр жөн эле угуп өткөзүңөр, аткарып айткансыңар да, анан түшүнбөй каласыңар да, алып WhatsApp'ка копировать кылып кетиресизби? Бул текстимби? Хорошо, кетирип коем. Демонстрацияны токтотуп турайын. Кетиричекти.
Бирок өзүңөр терип көзүңөр жакшылыкта копировать этип болгондо иштейсиңер бирок жанагы эң биринчиден тергенден көп эмес бар да. Биринчиден колдор көп көнөт батпаттан тергенге. Экинчиден ката кетиресиңер. Ошо каталар жойгонго дагы отладка кылганга да үйрөнөсүңөр. Көп жагы жакшы бар да. Обычно ушундай коддорду терип үйрөнүш керек. Батпаттан терип эметеген да. Киргизе алды.
İşte çoğunu alıyorum. Давайте bizde bu funksiya var. Bu yerga biz tag'i shuni meni bu funksiyalar orqali yetib kelgandek qilamiz. Qancha nima qilish kerak ekan? Redlarni deb turib, qaysi переменныйga funksiya olib chiqish kerak ekanini ko'rsatish kerak ekan. Давайте misol bunu redlarni qaysini olib chiqish kerak? Resultni olib chiqish kerak. Ekranga chiqarmay turadi. Bu yerda chiqarib qo'yayotganda resultni chiqarmay bizga значениесі, функцияның значениесі. Biroq ana uchun rektanglda ishlatish kerak, a? Себебі bu funksiya ishlamayincha, bu ichidagi значениялар o'zgarmaydi. Так. Ortaliq birinchini ishlatsa, birinchimiz как раз shu rektanglda ishlatadi. Figür 1'de tanımda olganda rektangle ishlaydi. 1'de ishlatdik. Так, давайте biz altına kırıs kuralım. Qayerga buzib bo'ladi? Ha. Nimadan chiqdi? Funksiyadan chiqdi. Biroq bu yerda qayerga buzib bo'lgan uchun ikki joy ishlatdi. Hozir qaysisini olamiz? Так. Последний над çıktı gördünüz mü? 6 derece kırık. То есть, bu площадь yaptık çünkü biz vızıf kılganda bu rectangle. Şunun için başına var işte, qayerga işledi, iki jol işlep kaldı. Biroq bu rectangle'dan emas, funksiyasi jiyintiq berib keldi. Bunda 42 deb. Eğerde biz bu yerden return alıp salsak, iyi qayerga işletsek, birincisini tanıdık. Уже ашып көрүп калды. Бул эмебиз функциябыз жыйынтык берген жок да, type error да. Эчтеке экранга чыгара албайм. Чын биз могу эмемен чыгарып атпайбыз. Хөрмөтөрүн өйөткөн. Число чыгат деп. Бешесине число чыгат депчи. Андай чыккан жок да. Функциядан эчтеке значение чыккан жок да. Так.
Bunlar ulantабыз. Bu жерде айтып атат. Функцияда 2-3 ретардын болушу мүмкүн. В зависимости от условия, да? Мисалы үчүн могул жерде карап көрөлүк. Не кылып атабыз? Попытка кылып, бул жерде попытка кылып атабыз. Киргизип көрүп. Эгерде айланып кетсе, нормально айланып кетсе, число флатка. Анда могул иштейт экен. Айланбай калса, анда ретард ошибканы өзүн чыгарат экен, да? Аны бул жерде болсо уже могулар вычисление болгондон кийин не дейт? Фулдун значениесин кайтарып кел дейт, бул цилиндр. Мисалы, R деп киргизип көрсөк, 0 деп чыгыш керек. Эмнеге? Бул жерде ошибка болуп калды. R дегенде флаштын кайланып албайт да. Мисалы. 0 деген пустой, да? Бул 0 дагы эмес. Пустое значение, да? Атайын ушундай объект бар, ничто деген, 0 деген. Эгерде бир значениени, пустой значение функциядан, мисалы, бул жерден көрсөтөлү. Как раз бул жерде вызов болду. Бул функциябыз вызов болду. Rectangle дегени. Экранга чыгартып көрөйүн. Print. Функциябыздын аты rectangle. Ошонун значениесин чыгар дейбиз. Кандай значение чыгарат? Возвратталат. Мындай десек, иштеп атат да функциябыз. Ноун деп каты көрдүңөр. Функция өз иштеди, бирок возврат берген жок деген, жыйынтык берген жок. Ноун деген чыгат да. Эч нерсе жок деп. Себеби бул жерде айтылгандай эле, ретард менен биз эме берген жокпуз, возврат берген жокпуз. Бир эле функциянын ичинде в зависимости от условий задачи 2-3 значение возврат болушу мүмкүн, да? Бул жерде карап көрсөк. Ретард, слайд, full болушу мүмкүн экен. 2 значение кетет, да, бул жерде через запятую. Слайдты да чыгар, берди атабыз, full да берди атабыз, да? Слайд дегенибиз бул эме, бетин аянты. Full болсо толук бетин аянты. Так, мына киргизгендеги значениябыз. ABC-ни киргизип атат. Төрт деп киргизгенде, мисалы, бул жерден муну R менен H киргизгенде 2 значение кайтарып берет, тамы? Эми ушул эмелерге азыркы функция возврат кылат дегенге пример иштеп көрөлү. Давайте мы его чарабыз. Напишите программу, которая вызывается функция, запрашивается свода 2 строки, x строка киргизет, и возвращается программа результат их конкатенации. Вы увидите результат на экран. То есть конкатенация деген операция бар, ал болсо соединение строк деген киргизет, то есть x строканы бир жерде улайт да. Кандай улайт? Мисалы, допустим, B назначениеси эгерде мындан команда берсек, A плюс B. То есть x раканы соединение кыл деп. То
есть конкатенация десек вот. Bizden şunu soralım. Hazır x rakamı onda ne aşağı ekan? Соединение aşağı ekan. Конкатенация. Şuna funksiya түшүрүлөт. Bir funksiya bir стакан эки стаканга киргенде бизге ошондо эки переменный керек экен, ал функциянын ичинде болуш керек экен. И результат болсо соединенный строка болуш керек экен. Давайте түзүп көрөбүз. Так, def başladık. Давайте concatenate. Burası mı? Concatenate diye şunu onu. Concatenate. Söz kırılmış bu kadar çıkacak. Давайте üçe. Ondan keyin iki bölümünden gerek. Давайте mesela listер 1 deb alayın. И аны вводим через клавиатуру. И mana birincisi. Birinci rakamı girişte atıyoruz. Второе. Секретарь. Так, андан кейін x rakamını qo'shamiz. Bir permanent bilan qo'shsak bo'ladi, jo bo'lsa, ratarda turib sirg'a soladi nimaga? Funksiyaning nimasini nazorat qilsak bo'ladi. Давайте nimani qisqartirib ratarni neni nazorat qilish kerak? Ratar funksiya. Listер 1 bilan listер 2ning конкатенациясы. Всё. Главный программада biz вызов qilib turib o'shani ekranga chiqarib qo'yamiz. Men даже bunday вызов qilaman. И o'shani сразу ekranga chiqaraman. Funksiyonati bunday. Bunun için bunu nasıl ko'p yozamiz? Sebebi bizning funksiyamiz жыйынтык берет. Ошону sonra экранга чыгар деп атам да. Так. Выполнение kettik. First. Enter first string. Первый стакан нельзя. Значит. Первый стакан листа. Второй стакан листа. Ошондо x раканы соединениеден чыкты. Бул жерде мен нени кошуп койдум? Пробелди кошуп койдум, ошон үчүн эме кошулуп чыккан жок да. Мен ушул жерде ушул функцияны кайра вызов кылып туруп, кайра текшерип көрөлүм. Мисалы үчүн десек, экөөнүн соединенный строкасы чыгат, бирок вместе. Себеби пробел койгон жок. Функциябыз def менен описание атабыз, concatenate это название функции. Бул жерде түшүнүктүү эле. Первый строканы жазабыз, второй строканы жазабыз. И ошол бул функциябыз иштеп бүткөндө мени возврат кылыш керек. Чыгып баратканда функцияны чыгып баратканда. Бул бискирген listер 1 менен listер строканы кошуп туруп concatenация кылып туруп. Значит, get-то кошуп турган жыйынтыгын алып атабыз да. И вызов кал жерде болот. Бул жерде главный программасы башталды, главная программа. Onun içinde вызов кылып атабыз ошол программаны. Подпрограмма функциябызды иштеп атабыз да. Иштеп келип, жыйынтык алат экенбиз. Экөө строканы конкатенациясын. Ошону экранга чыгарды атабыз. Вот результат. Ну, иштеди. Так, силерге задание. Бул экинчисин чыгаргыла.